Маргон айыл өкмөтүнүн Чурбек айылында жалпы 1000ден ашуун түтүн бар. Мында бардык жашоочулар өзбек улутундагы, ага ылайык өзбек тилинде билим алышат. Бул мекемени көргөндө Чыңгыз Айтматовдун чыгармасындагы Дүйшөндүн окуясы эске келет. Тактап айтсак, мектеп азыр биз Маргон айыл өкмөтүндөгү Махамат Юлдашев орто мектебинде турабыз. Бул мектептин курулганына дээрлик бир кылым болду. Тактап айтсак 1956-жылы ашар жолу менен курулган. Бүгүнкү күндө 200дөн ашуун окуучу дал ушул жерде билим алууда. Билим мекемесинин жараксыз абалга келгенине байланыштуу мамлекет тарабынан атайын заманбап типтүү мектеп курулду. Жаңы курулган мектеп заманбап типте ишке ашырылууда. Анда ашкана, спортзал, балдар үчүн окуу каналары бар. Котельный, буржуйкаларда истилада бардык шарттар бар. Информатика канасы бар. Балдарда окуучулардын билим алуу үчүн хамма шарттар жетерли болду. Ошол үчүн президентибизге, Жогорку кеңештегилерге, şu бийлиги бардык бутагында иштеп тургандарга бардыгы şu элдин атынан терең ыраазычылык билдирип, чоң рахмат айтам. Махамат Юлдашев орто мектебинин курулушу үчүн сметалык баасы 67 миллион болуп, тендер аркылуу мамлекеттик бюджеттен 63 миллион сом каралган. Окуу мекемеси ушул жылдын май айында башталган. Ушул жылдын декабрь айында колдонууга берилери күтүлүүдө. Азыркы күндө 7 айдын ичинде мына окуу корпусуну бүтүрдү. Кичине документ иштерине байланыштуу токтоп турат. Ошол документ иштерин бүтүрсөк, ушу жаңы жылга чейин ишке беребиз деген ойдобуз. Жаңы курулуп жаткан мектептин спорт залы дагы бар. Тактап айтсак, бүгүнкү күндө бул жайда дагы курулуш иштери кызуу жүрүп жатат. Кыска убакыттын аралыгында бул жайдагы колдонууга берилери күтүлөт. Айыл тургундары билим алуучуларга түзүлгөн шартка ыраазы. Мамлекет башчы Садыр Жапаровго жана бийлик өкүлдөрүнө ыраазычылыктарын айтып, билим уясынан мамлекетке салым кошкон жаштар чыгышын каалашты. Мына ушул жерде Куда кааласа буйурса, ушул четки айылдардан бүткүл элге таанымал улуу адамдар келип чыгат деген үмүттөбүз. Себеби бардык элдин келечеги ушу балдарда. Judayam yaxshi shartlar bilan qurilyapti. Bundan biza mana shu qishloqdagilar, mana shu muallimlar, el hammasi baldar judayam xursand, sizlarga teran rozichilik bildiramiz. Мектепте башталгыч билим берүүдөн баштап 11-класска чейинки окуучулар 2 мөөнөттө билим алышат. Жалпы 20 мугалим эмгектенет. Бактыгүл Мирадилова, Эрнис Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.